Кумтөрдүн көптөгөн социалдык долбоорлордун бири болгон аймактык стипендиялар программасына быйыл 20 жыл болду. Бул аралыкта Кумтөр Голд компания ишканасынын өлкөнүн билим берүү тармагына кошкон салымы менен Ысык Көл облусунун 200дөн ашык мектеп бүтүрүүчүлөрү баш каланын эң мыкты лицейлеринде акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан. Алардын бири тууралуу кийинки материалда. Бул жерде котлет жасап атам, балыктан котлет. Бул котлетке деген биз балыкты тазалап алабыз. Бүт филесин тазалап, сыртынан бери тазалап. Бишкек шаарынын 91-лицейинде улуттук тамактардан баштап чет элдердин өзгөчө даамдарын даярдоого үйрөтүшөт. Кумтөр компаниясынын аймактык стипендиялар программасы боюнча Жети Өгүз, Тоң райондору жана Балыкчы шаарынын мектеп бүтүрүүчүлөрү ашпозчулуктун алипесинен тамак-аштын тузуна чейин окуп үйрөнүшөт. Бир стипендиялык орунга 3-төн 10 адамга чейин атаандашып, мыктылары гана тандалып алынган. Кумтөр компаниясы менен иштегенибизге мына быйыл толук 20 жыл болуп атат. Кумтөр компаниясы Ысык Көл областындагы 3 райондун халкынын арасындагы окууга муктаж, социалдык жактан жардамга муктаж үй бүлөлөрдөн балдарды жөнөтүп турат. Стипендия менен окуган кыздардын арасындагы адиспек Жети Өгүз районунан келип, лицейден окуганча Борбор калаада жайгашкан кафелердин биринде шишкебек жасоого такшалып жүрөт. Кумтөр ишканасы түзгөн чоң мүмкүнчүлүктөрдү колдон тайдырбай, келечекте ашпозчу кесибин аркалоону максат койгон. Аябай эле бизге жеңил болуп атат. Например, башка группамен сравнивать эткенде бизге особенно башкача отношение болгонсуп, например, питаниябызга акча төлөнүп, питания бар убактысында болуп атат. Жатаканага жатканга дагы аябай мүмкүнчүлүк жакын болуп, окууга кирип чыкканга эле шарт болуп атат. Кумтөрдөн стипендия алгандар өзгөчө программа менен билим алат. Алардын 4-төсү учурда шаардын кондитердик цехтеринин биринде эмгектенсе, дагы 5-өө белгилүү ашканада ашпозчулуктун сырларын үйрөнүүдө. Экинчи практикада азыркы убакта өтүп атам ошол жерден. Анан кийинки практикамда, 3-чү практикамда мен жумушка алууга сунуш киргизишти да. Ошо 3-чү практикамдан баштап сен бизде иштеп баштайсың депчи. Кесип тандоодо улан кыздар жет өлчөп бир кесип, келечекте мыкты адискөйлөрдүн катарында гана иштөөнү эңсешет. Ал үчүн терең билим алуу жана талыкпас эмгек түркүк боло алат. Андыктан келечекте атаандаштыкты жеңип чыгуу үчүн стипендианттар ашпозчулукту мыкты деңгээлде үйрөнүүсү кажет. Улуттуктагы дүйнөлүк тамактардын биринчи тамактарын, экинчи тамактарды, салаттарды, суусундуктарды дегиле болгон тамак-аштарды үйрөнүшөт. Ал эми кондитер азыктарынын кандай түрү болсо, ошонун баарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Окууну бүтүп атканда булар торту жөн эле жасап калганга чейин деңгээлге жетишет. Окуу жылынын аягында стипендия алган балдарга коюлган бааларына жараша 3-чү же 4-чү даражадагы ашпозчу наамы ыйгарылып, ашпозчу кондитер кесибин тастыктаган мамлекеттик диплом берилет. Соңку 20 жыл ичинде Кумтөр компаниясынын жардамы менен 200дөн ашык ысык көлдүктөр эң мыкты кесиптерге ээ болуп, турмушка жолдомо алышты.